кандай төлөйбүз? Мен азыр отам сезdim. Качан түштү, кайерде түштү? Ассаламу алейкум. Сиздер менен Актилек Капаров. Бул чыгарылышта сиздер президенттин карындашынын канча унаасы бар, Ош шаарынын мэриясынын жана Жалал-Абад областындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн кызматтык унааларында канча штрафтары жана эреже бузуулары бар экендигин көрөсүздөр. Кеттик анда. Бул 2016 жылы чыккан Toyota Land Cruiser. Унаа Ош шаарынын мэриясынын муниципалитетине таандык экенин карчек көрсөтүп турат. Унаанын 4000 сомдук 2 штрафы бар экен. Штрафтар былтыркы жылдын сентябрь айынан бери төлөнбөй келет. ММКлардын маалыматы боюнча, бул крузакты түштүк борборунун мэрлери колдонушат. Ошондуктан биз алар менен байланыштык. Водителден тактайт, алар порталдан такталоо же буларга почта аркылуу келгенби, келген эмеспи штрафы. Сол тактап туруп берелер, мен азыр билбейт экенмин. Качан түштү, кайерде түштү? Эмнеге төлөндү эгер былтырдан бери болгон болсо. Ушул автоунаа менен обычно Оштун мэрлеринин служебный машинасы депчи, ошол чынбы? Мэриянын служебный машинасы. Ошентип, мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү унаалардын штрафтарын аныктоону улантабыз. Бул ак түстөгү Toyota Prado. Унаа Жалал-Абад областындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратына таандык. Алардын жолдо жүрүү эрежелерин бузганы үчүн 3000 сом айып пул төлөмү бар. 1 жылдан бери штрафы төлөнө элек. Медианын маалыматы боюнча, бул кызматтык унааны президенттин облустагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев пайдаланат. Бизге эч кандай штраф келген жок, кантип төлөйбүз да, 3000 сом. Бишкек Ош автодорога 78 километр дейт да. Эгер бизге бул жерге келген жок, келген болсо биз кандай төлөйбүз? Мен азыр отам сезdim. Достор, эсиңиздерде болсо, ажообуз Садыр Жапаров эч кимдин жолдо жүрүү эрежелерин бузууга акысы жок деп айткан. Ким болбосун жол эрежесин бузбай айдашы керек. Элдин баары ошого көнүшү зарыл. Ошондуктан биздин команда мамлекеттик мекемелердин, кызматкерлердин жана президенттин жакындарынын унааларына таандык айып пул төлөмдөрдүн бар жоогун текшерип чыктык. Анда таанышып алыңыздар. Мисс Кыргызстан 2020 Лазат Нуркожоева. Садыр Жапаровдун бир тууган энисинин кызы. Карчек порталынын маалыматы боюнча Лазатка 2 унаа катталган. Бул унаалар Lexus S250 2013 жылы чыккан жана Toyota Camry 2021 жылы чыккан. Эки унаада тең жолдо жүрүү эрежелери боюнча мыйзам бузуу фактылары бар. Lexus'та өткөн жылдан бери 2 жолу жол эрежесин бузгандыгы тууралуу айып пулу бар. Toyota'da да 2 жолу жол эрежесин бузуп, жалпы суммасы 6,5 миң сом айып пулу төлөнө элек экен. Биздин команда Лазат Нуркожоеванын соц тармактагы баракчасына суроолорду жөнөттүк. Эгер комментарий берем десе, позициясын чагылдырууга даярбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге бүгүн Ош мэриясынын жана президенттин Жалал-Абад областында өкүлчүлүгүн жана Садыр Жапаровдун туугандарынын штрафтары жөнүндө көрдүңүздөр. Биздин команда мындай мыйзам бузуулар жөнүндө мындан ары да иликтөө иштерин улантат. Жана мамлекеттик кызматкерлер жол жүрүү эрежелерин мыйзамдарын бузбай, айып пулдарды убагында төлөп, биздин жарандарга үлгү болуусун каалайт. Достор, видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин колдооңуздар бизди мындан ары да сапаттуу контент түзүүгө, чындыкты айтууга, бийликти көзөмөлдөп, атка минерлерди иштөөгө мажбурлоого шыктандырат жана түрткү берет. Биздин Patreon'убузга жазылыңыздар. Ал жерде сиз эксклюзивдүү контент жана бонустарды аласыз. Patreon'до 80ден ашын колдоочуларыбыз бар. Дагы бир жолу колдооңуздар үчүн рахмат. Бул видео сиздерге жакса, лайк басып, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Сиздер менен Актилек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.